Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Бүгүн мен өзүм каналымда бир эскертүү жана бир сураныч менен сиздерге атай кайрылып отурам. Бул да болсо коронавирус жөнүндө. Бүгүнкү күндө коронавирус жөнүндө сүйлөп модага айланып калган деп мен өзүм деле анчейин буга кайрыла берчүмүн. Элдин баары эле ким эле болбосун коронавирус жөнүндө сүйлөп атат. Мен тим эле коеюнчу деп адатымча унчуккан эмес элем, бирок коронавируска байланыштуу болгон дагы бир кубулуш жөнүндө айткым келип атат. Бүгүн эртең менен мага WhatsApp'ка бир ушундай каңырык келди. Өтө үрөйдү учурган кабарлардан келди. Бир караганда андай деле нерсе эмес. Бир аял үйүндөгүлөргө айтып атат экен, ушу биз чогулуш болду, чогулушта ушундай бир өкмөттүн чечими болуп калышы мүмкүн экен, карантин болуп калышы мүмкүн экен. Демек азыртан үйгө уун, суун, чай, пай, туз, музду камдап койгула деген мааниде ушундай бир дүрбөлөңгө сала турган бир тарап атыптыр. WhatsApp'та ушундай бир камкордук дейбизби, ушундай бир аябай камкор бир аялдын сөзү экен. Эми камкордугуна айланып кетсин. Бул жакшы нерсе эмес. Мындан бир канча убакыт мурда биздин кошунабыз Тажикстанда да ушундай окуя болду дешет. Тажикстанда да ушундай уудууга алдырып, бар жокту сатып алып, басып, тим эле ундар, чайлар, туздардын бар дүкөндөр шыпырылып, эчтеке калбай калды. Өкмөт бат эле ордуна коюп койду. Бул андай деле паника кире турган нерсе эмес. Чындыгын айтыш керек, кайсыдыр бир шылуундар, бир соодагерлер ушул абалдан пайдаланып, өзүнүн өтпөй турган бир товарларын өткөрүш үчүн социалдык желе аркылуу ар түрдүү каңрыгы түтөт элди мындай дүрбөлөңгө салган кабарларды тарата бериши мүмкүн. Эл ошо айдаган сымал бирөө эле бир нерсени эки кап көбүрөөк алып койсо, алып ата турбайбы деп бирин бири ээрчип бардык нерсени чогултуп башташы мүмкүн. Анын үстүнө доллар көтөрүлдү койчу, бардык нерсе белгисиз акыбал. Ушул белгисиздик бизге сыноо. Биз белгисиздикте кандай өзүбүздү алып жүрөбүз. Ошого карабай бар жокту үйүнө ташый берип Кудай сактасын да. Өкмөт эми өзүнүн ишин кылыш керек. Өкмөттүн иши эмне? Элдин башына түшүп аткан күндүн алдын алып, бүт ыктымалдуулуктарын караш. Өкмөт кандайдыр бир ишти пландаштырып аткан болсо, өкмөттөн да аша түшүп камкордук кылбайбы, бул туура эмес деп эсептейбиз. Бул бир чети. Экинчи чети, биз алхамдулилла мусулман элбиз. Мусулман эл башка динсиздерден эмнеси менен айырмаланат? Мусулман эл ырыскысын чечкен эл, ырыскы Кудайдан деп билген эл. Ошону менен мусулман. Өзүн мусулманмын деп атай бергенден эмес. Өзү мусулманмын деп туруп, анан кийин дүкөндөрдүн баарын кыдырып, бар жокту кууратып, ырыскычы. Караңыздар. Хадис кутси келет. Ушунда бир 2-3 эле нерсесин мен ошо кыргыз тилинде жалпак өзүм түшүнгөн мааниде айтып берейин. Ырыскы, Аллах Таала айтат, ырыскы менден деп атат. Сен кабатыр болбо. Ырыскың менден. Сен кабатыр болбо деп атат. Дагы бир хадисте келет. Менден сага таксим болгон, сага мындай үлүш катары сага тартиптелген, же сага бөлүнгөн ырыска каниет кылсаң, жүрөгүңдө кадыржамдык болот дейт. Эгерде мен берген нерсеге каниет кылбай издеп жүрөсөң, мен сага жырткыч айвандардын башына түшкөн нерсени саламын, бутуң менен жер тырмап жүрүп, тумшугуң менен оюп жүрүп табасың ырыскыны. Ошол дүнүйөнү сенин үстүңдөн өкүмдөр кыламын. Ошол дүнүйөнүн артынан кууп жашайсың, ушу баары бир ансыз деле курсагыңа кире турган 200 грамм үчүн айвандарча жашап каласың. Ошондо да мен бергенден ашык ала албайсың дейт. Ошондо да мен берген эле өлчөмдү аласың дейт. Бүгүнкү берген ырыскыга каниет кыл дейт. Дагы бир хадис кутсиде келет. Бүгүнкү мен берген ырыскыга каниет кыл. Эртеңкини талап кылба. Мен сенден эртеңки ибадатты талап кылган жокмун го дейт. Аллах Таала бизден эртеңки ибадатты талап кылган жок. Эртеңки багымдатты да бүгүн окуп кой деген жок да. Эртеңки пешинде окуп кой деген жок. Ар бир нерсенин өз учурунда. Ырыскынын сенин курсагың ачып, ырыскынын учуру келдиби? Аны Аллах Таала айтат, сенин ырыскыңды мен өз кепилдигиме алганмын дейт. Мен сени ушундай бир чоң мухаббат менен жаратканмын.
Eninin jatınında belgilengen mönöt жеткенге чейин, ажалың жеткенге чейин ki ырыскың менин кепилдигимде дейт. Дагы бир практикалык эле бир байкоо. Нандын барын жыйнап алган адам, туздун барын жыйнап алган адам, продукттардын барын жыйнап алган адам өлбөйбү? Өлбөйбү? Ажалы жеткен болсо. Ошол он заводунун директору да ажалы жеткен болсо өлүп калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Демек ал продукттардан көз каранды эмес экен да. Жашоо андан эмес. Ырыскы биз аны дефицит кылып, элди кыйнап, дүрбөлөңгө салып, өзүбүздүн кара курсак үчүн жыйып алган продукттардан эмес экен. Эч нерсе андан көз каранды эмес экен. Болгону биз кемчентойлук кылсак, эртең ушу калбай калбасын, алып коеюн деген, көрпенделик менен гана өзүбүздү гана эмес, элди да кыйнаган болобуз да. Ал бизди эч нерседен сактап калбайт экен. Мен бардыгыңыздарга ушуну суранам. Эгерде бул нерсе байкабастан ушул бир нук болуп калса, бардыгын токтотолу. Мен ишенип туруп айтам. Ачкадан өлбөйбүз. Биз ачкадан өлө турган эл эмеспиз. Тууганчыл элбиз, бирибизге бирибиз каралашабыз. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда да şu bir tiştem nan жок кезде да кыргыздар кырылып кеткен жок да ачкадан. Жашап атты. Эң жут учурда кыргыз эли өзүнө эмес башка элдерге да бөлүшүп атты да, билесиңер бардыгыңар. Келген мындай жөн эле ток бейли болот. Но дини жок. Япондор цунами келгенде кезек менен барып дүкөндөн алып кетип атышты. Мародерлук болгон жок, талоончулук болгон жок. Эртең албай калат экен деп таламай, үйгө жыймай болгон жок. Ошондуктан келиңиздер каниет кылалык, алдырбайлык бул нерсеге. Кээ бир шулуундар балким атайлап долбоор кылып өзүнүн товарын өткөрүп алам десе, аларды да токтотуп коелу кой деп. Эгер WhatsApp'тан же башка социалдык желеден ушул сымал каңырык ушактар келип атса, таратпаңыздар. Өчүрүңүздөр да силер кайсы даректен келген болсо ошого насихат кылып коюңуздар, муну чачпа деп. Муну сен чачпа да, муну башкага жайба. Ансыз да кыжалаттыкта турган элди кыйнап албайлы. Өтүнүч. Бир аз болсо тамга тааныганыңар бар болсо, бир аз да болсо адам сөзүн угууга мүмкүнчүлүгү барлар болсо, келиңиздер ушуга алдырбайлы. Жаныбызда кошуналар бизге ушул мисал болду. Анан суранам, тазалыкты сакташ керек экен коронавирустан. Мен анчейин деле ушул вирусту тоготкон жокмун, бирок этияттыкты алыш керек. Тоготпоо башка маселе, бирок этияттыкты алыш керек. Ысык суу ичкиле деп атыптыр. Ысык суу, чай, кайнатылган сууларды, көбүрөөк суюкту ичиш керек экен жана дайым тазалыкта жүрүш керек экен. Колду 2 саатта бир жууп туралы. Бул да бизге бир сыноо болду. Şu adam zat için bayman ушундай сабактар келип турат. Атайлап чыгарылган вирус бул кандай болгон кезде де кара таштын үстүндөгү кара кумурсканын карегин карап турган Аллах анын уруксатысыз бул нерсе чыкпайт. Демек биз түшүнбөгөн башка бир кубулуштар бар. Биз мусулманбыз, алхамдулилла, моюн сунуучубуз. Аллахтын кандай тагдыр бизге насип кылган болсо да, ошол нерсеге татыктуулугубуз менен, шариятыбыз, динибиз менен жашап өтүп кетишибиз керек. Өтүнүч, мындан да оор учурлар болгон болот. Азыр Кудайга шүгүр, болгон этият бололу да, ансыз да өзүбүздү жүдөтүп аткан учурда өзүбүздү дагы жүдөтүп албайлы. Сураныч, башкаларга да насихат кылып ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Эч кандай тартыштык болбойт. Кудайга шүгүр бардыгы. Кудайга шүгүр. Болгон талоончулук кылып, мисалы үчүн жанагындай кылып дефицит кылып жыйнасак, болгону баа көтөрүлөт. Балким биздин үйүбүздө 4 кап un болуп калышы мүмкүн, бирок кошунага жетишпей кыйналып калышы мүмкүн. Ошону кылбайлы, биз бирибиз ойлогон элбиз негизи. Ушундай учурларда бирибиз ойлойлу. Бардыгыбыз Аллах насип этсе, бул нерседен чогуу чаран кутулабыз иншаллах. Мен оюм ушул башкага да бөлүшүп коюңуздар, сураныч. Ушул сымал насихаттарды өзүңөр да таратышып коюңуздар. И башка биздин диний алымдардан да, журналисттерден, коомдук ишмерлерден да ушундай коомдо пайда болуп аткан жат, дүрбөлөңгө сала турган адамдарды ушундай бир үркүтө турган кубулуштарга тез ушундай реакция кылып турушун мен да өтүнөм. Катуу айтсам кечирим сурайм. Assalamu alaikum.